Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар. Биз биология сабагынан убактылуу препаратты кантип даярдоо жана микроскоптун түзүлүшү, микроскоптун ошо түзүлүшүн таанышкандан кийин биз пияздын чели кабыгынан кантип убактылуу препараттар даярдап, биз пияздын чели кабыгынын ички клеткалык түзүлүшүн көрмөкчүбүз. Ага чейин балдар биз ошо убактылуу препараттарды даярдоодо кандай курал жарактар керек ошону да билип кетели. Биологияда негизинен лабораториялык практикалык сабакты өтүүдө бир канча куралдарды колдонобуз. Алар кайсылар? Мынакей силердин алдыңарда ушул убактылуу препараттарды даярдоого керектүү курал жарактар турат. Ошолордун ар бирөөсүнө токтолуп кетели. Алгач биз препараттарды даярдап атканда бизге эмне керектелет? Бизге эң биринчи эле бул пипетка. Башкача айтканда, ошол пипетканын жардамы аркасында биз сууну сооруп алып, убактылуу препаратты даярдоодо керектейбиз. Андан сырткары бул препаралдык ийне деп коет. Мунун натыйжасында биз убактылуу препаратты даярдап атканда, мисалы пияздын чели кабыгын даярдап атканда биз препаралдык ийненин жардамы аркасында жазабыз. Мынакей. Андан кийин бизге дагы скальпер керектелет. Бул негизинен өсүмдүктөргө эмес, жаныбарлар бөлүмүндө, дүйнөсүндө башкача айтканда, ошол жаныбарларды биз ички түзүлүшүн көрүп атканда, биз жаныбарларды союуда ушул скальпер инструменти керектелет. Андан кийин бизге дагы бул пинцет. Ушул пинцеттин жардамы аркасында биз убактылуу препараттарды даярдап атканда биз аны кармап же кыпчытканга керектелет. Ушул убактылуу препараттарды даярдоодо дагы бизге эң керектүү десек болот, бул предметтик айнекче. Ушул предметтик айнекче бул жерге биз кайсыл өсүмдүктү көрө турган болсок биркасы жазылат. Андан кийин ушул жерге биз көрө турчу, мисалы пияздын чели кабыгын алып келип коебуз дагы. Суу тамчылатып, андан кийин жабуучу айнекче менен жазабыз. Ошого эң керектүү бул предметтик айнекче. Андан кийин бизге дагы эң керектүү убактылуу препаратты даярдоодо бул жабуучу айнекче. Ушул жабуучу айнекчени биз убактылуу препаратты коюп, андан кийин ага чейин суу тамызып, андан кийин биз убактылуу препаратты коюп, анан биз жабуучу айнекче жабабыз. Ошентип бул эң керектүү нерселер болуп саналат. Мынакей балдар, биз ушул убактылуу препараттарды даярдоодо колдонулуучу курал жарактар менен таанышып кеттик. Эми балдар, биз ушул курал жарактын натыйжасында биз убактылуу препараттарды даярдап көргөнгө аракет жасап көрөлү. Ал үчүн биз микроскоптун түзүлүшүнө дагы кененирээк токтолуп кетели. Мынакей силердин алдыңарда эки микроскоп турат. Башкача айтканда, бирөө экөө тең бул жарык микроскобу. Бир бул микроскоптун жардамы аркасында биз убактылуу препаратты көрө алабыз. Биз бул микроскоптон биз өзүбүз жарыкты таба турган болсок, ал эми бул микроскоптун жарыгы өзүндө болгондуктан биз дароо эле күйгүзүп, биз дароо эле көрөбүз. Ал эми бул микроскоптон, жарык микроскоптон биз жарыкты таап алып, андан соң убактылуу препаратты көрөбүз. Эми ушул микроскоптун түзүлүшүнө токтолуп кетели. Микроскоп негизинен эки бөлүктөн турат. Негизинен жана таманынан. Негизине бул өзү эле айтып турат. Негизине баардык ошол микроскоптун түзүлүшү кирет. Мынакей, негизи ушул нерсе, ушул баардыгы, мен көрсөтүп аткан нерсенин баардыгы бул микроскоптун негизи. Ал эми андан кийин мынакей таманынан турат. Ошентип микроскоп эки бөлүктөн турат. Эми биз ар бир бөлүгүнө кененирээк токтолуп кетели. Алгач ошо негизги бөлүгүндө кандай нерселер жайгашкан, ошого билип кетели. Алгач микроскопто эмнеси бар? Эң биринчи эле бизге көзгө эмне урунат? Эң биринчи эле мынакей бул жерде окулярын көрүп турасыңар силер. Башкача айтканда тубус, мынакей бул жери тубус дейли, мынакей тубусу жана бул окуляры.
Ушул окулярдын ичинде бир канча линзалар жайгашкан, көрсөтүүчү. Ошонун натыйжасында биз көрүп кете алабыз. Андан кийин бизде бул жерде жакындатып жана алыстатуучу буроолор жайгашкан. Анан бул жерде револьвердик башчасы бар. Ушул башчанын жардамы аркасында биз көрө турчу предметибизди, убактылуу препараттыбызды биз чоңойтуп же кичирейтип көрсөк болот. Мынакей бул жерде макровинттери жана микровинттери жайгашкан. Муну менен силер 3 көрө турчу предметтик нерселерибизди чоңойтуп же кичирейтип алабыз. Андан кийин бул жерде предметтик столчосу жайгашкан. Ушул предметтик столчого биз даярдалган убактылуу препаратты коебуз. Андан кийин ушул предметтик столчодо атайын бекиткичтер жайгашкан. Биз көрө турчу убактылуу препаратыбыз ары бери жылбаш үчүн ушул бекиткичтин жардамы аркасында биз бекитип коебуз. Андан кийин микроскопто дагы эмне бар дей турган болсок, микроскопто күзгүс бар. Мынакей. Ушул күзгүнүн жардамы аркасында эң алдында жайгашат. Ушул күзгүнүн жардамы аркасында биз кайсы жерде жарык болуп турган болсо, ошол жарыкка багыттап, анан чагылыштырып, биз убактылуу препаратыбызды көрө алабыз. Анан таманы, өзү эле айтып тургандай эле, таманы бул жерде кармагычы жайгашкан. Дагы бир сыйра кайталап кетели. Мынакей окуляры, тубусу, буроолору жана револьвердик башчасы. Ушул жерде макро жана микровинттер жайгашкан. Андан кийин предметтик столчосу жайгашып атат. Ошол предметтик столчодо бекиткичи бар экен. Анан предметтик столчонун алды жагында күзгүсү жайгашкан. Күзгүсүнө чейин бул жерде конденсер деп коет, каптал жагында конденсер жайгашкан. Ушул конденсер бул микроскопто болбогондуктан асты жагында жок. Андан кийин таманы бар. Бул микроскоптун түзүлүшү болду. Биз ошентип балдар убактылуу препаратты даярдоодогу негизги курал жарактар менен таанышып кеттик. Андан соң биз ошол убактылуу препараттарды кантип эмненин натыйжасында көрө турган биз чоңойтуп көрсөтүүчү прибор болгон микроскоптун дагы түзүлүшүн билип кеттик. Эми балдар биз убактылуу препаратты пияздын чели кабыгынан кантип даярдаш керектигин билип кетели. Ал үчүн бизге пияздын чели кабыгы керектелет. Эми ошол пияздын чели кабыгынан биз препарат даярдаганга аракет кылып көрөлү. Ушул пияздын чели кабыгынан биз убактылуу препарат даярдап көрөлү. Анын үчүн бизге пияз керектелет. Биз пияздын акырдык менен чели кабыгын сыйрып алабыз. Мынакей балдар, биз ошол пияздын чели кабыгын ажыратып алдык. Эми ушул пияздын чели кабыгын предметтик айнекчеге суу тамчылатып, андан соң жабуучу айнекчени жабып, биз жарык микроскоптун алдында коюп көрсөк, биз ушул пияздын чели кабыгынын клеткалык түзүлүшүн көрө алабыз. Ал үчүн бизге пипетканын жардамы менен суу сордуруп, бир тамчы суу тамызабыз. Суу тамызалган соң биз буга пияздын чели кабыгын коебуз. Препаралдык ийненин жардамы аркасында биз жазабыз. Андан соң жабуучу айнекчердин жардамы менен даярдалган убактылуу препараттын үстүн жабабыз.
Эми ушул препаратты биз микроскоптун алдында карап клеткалык түзүлүшүн көрсөк болот. Бул микроскоптун өзүнүн жарыгы бар. Биз ал үчүн жарыгын күйгүзөбүз. Жарыгы күйгөн соң биз ушул микроскопко убактылуу препаратыбызды коебуз. Жана бекиткичтин жардамы аркасында бекитебиз. Эми биз акырдык менен предметтик столчону өйдө көтөрүп, пияздын чел кабыгын көрсөк болот. Ал үчүн акырдык менен жылдырабыз. Мынакей балдар, биз пияздын чел кабыгынын клеткалык түзүлүшүн көрө алдык. Биз балдар эми ушул пияздын чел кабыгын андан ары жакшы көрүш үчүн биз йод тамызып, дагы микроскоптун алдынан карай турган болсок, биздин клеткабыз дагы жакшы көрүнөт. Азыр экинчи препаратты биз йод тамызып, анан убактылуу препаратты даярдап көрөлү. Ал үчүн пипетканын жардамы аркасында сууну предметтик айнекченин үстүнө куюп алабыз, тамызып алабыз башкача айтканда. Андан соң биз буга бир тамчы йод тамызабыз. Эми ушул жерге биз пияздын чел кабыгын коебуз. Препаралдык иненин жардамы аркасында биз аны жазабыз. Андан соң жабуучу айнекчени үстүн аба киргизбестен жабабыз. Эми ушундагы биз микроскоптон карайбыз. Мынакей биз пияздын чел кабыгынын түзүлүшүн көрүп атабыз. Бардык клеткалары окшош болот. Андан соң ушул клеткалардын так борборунда бирден ядросунун жайгашканын көрөбүз. Башкача айтканда, бардык түр организмдердин клеткасында борборунда десек болот, ядросу жайгашкан. Биз ошентип балдар убактылуу препаратты кантип даярдаш керек экенин билип кеттик. Ал үчүн бизге убактылуу препаратты даярдоодо бизге керектүү курал жарактар бар экен. Алардын айрымдарын кайра билип кетели. Алгарыга негизинен пипетка жана пинцет, препаралдык ийне, скальпель жана предметтик айнекче, андан сырткары жабуучу айнекче керектелет. Ушул курал жарактын натыйжасында биз убактылуу препаратты даярдап алабыз.
Ал эми биз атайын лабораторияларда мындай кутучаларда убактылуу препараттар сакталып, даярдалып турат. Ушундай убактылуу препараттарда бул жерде биз убактылуу препараттарды же болбосо бул препараттарды жанында биркасы жазылат. Башкача айтканда, ошол биз көрө турчу нерсенин биркасы жазылган болот. Жана предметтик айнекчеге, жабуучу айнекче жабылып, атайын даярдалат. Жана аны атайын кутучаларда сактап, мектептин лабораториясында турат. Андан сырткары биз микроскоптун түзүлүшүн билип кеттик. Жана ушул микроскоптун кантип убактылуу препараттары көрсөтүүлөрүн дагы билип кеттик. Ушу менен балдар биздин биология сабагынан кантип убактылуу препаратты даярдоо керектигин билип кеттик. Келерки сабактан жолугушканча сак саламатта калыңыздар.